Assalamu alaikum, hurmattуу Teskabardын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Туугандар, биз азыр метро, текстильский метро келдик туугандар. Бул жерде кыргыз бир туугандарыбыз кийим кече дүкөн ачыптыр. Мужской туугандар. Азыр экрандан алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Барып сиздерге бренд сон кийимдерди Кудай мурса көрсөтөбүз. Сиздер метро текстильскийге келгенде 5-бекеттен чыгасыздар. Чыкканыңызда деле сол жака бурулуп торговый центрге кирип кетесиздер. Торговый центрге киргениңизде экинчи этажында жайгашкан туугандар. Анда басыңыздар. Ойбой туугандар. Диндемен дейт го, диндаман дейби? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Хош келдик. Өзүңүз кантип атасыз? Кудайга шүгүр, секин-секин. Чачай алып Кудайга шүгүр, болуп атат секин-секинден. Аракет кылып атабыз. Машалла, өзүңүздү тааныштырып, кыска нуска. Ассаламу алейкум достор. Менин атым Кутман. Карагылжа Ош областынын Карагылжа районунун Жипром деген айылынан болом. Жашым 24 жашта. Бизнести 20 жаштан баштап кылып келатабыз. Ошо. Машалла, Алла разы болсун. Жалаң мужской кийимдер экен, а? Жалаң мужской кийимдер. Эми мекеничтер кандай жеңилдиктер бар, ошол боюнча өзүңүз тааныштырың эми. Эмнелер сатылат дагы? Бизде азыр как раз ушу жаңы жылга карата десек да болот. Бизде акция болуп атат. 5000 4000 кийимдер, курткалар 2,5-дан берип жатабыз. 1-2 калды курткалар, ошого байланыштуу. Ошо скидка кылып жатабыз. Бул курткалар ошондо? Ушу курткалар баардыгы, ушу мынерде курткалардын баарына скидка кылып жатат. Өзү ушу содада мындай айтканда туулгандан баштасак болот, туулгандан баштап элечи. Ата-энебиз сода кылган, ата-энебиз Улан-Удэ шаарында сода кылган. Улан-Удэ шаарынын республика Бурятия, город Улан-Удэ. Ошо эми ата-энебиздин аркасынан дегендей да. Ата-энебиздин аркасынан анан кийин ошондо ата-энебиз ошо убагында баягы 40 градуста эшикте сода кылып жүрүп, анан биз ошол маалда ата-энебизге жардам берет элек. Ошо жардам берип, анан ушинтип содага келип калдык. Ата-энебиз ошо Улан-Удэ 2002-жылдардан баштап эмгектенип келет. Азыр ата-энебиз айылда эс алып, машалла, болду. Айтканыңыз келсин. Азыр ошо өзүбүзгө айтканда баарын өзүбүзгө өткөзүп алдык мына айткандачы. Биринчи ата-энебиз ушу кичинекей содадан баштаган. Базарларда убагында баягы 2002-2004 сода кылып келген. Ошо анан кийин ар бир жыл сайын өнүгө турбай баягы онлайн дегендер башталат экен. Анан айтканда малый бизнес ошо сода анча болбой калып, биз ушундай тармакка өттүк. Москвага келгенибизге 1 жылдын жүзү болуп калды. 1 жылдын ичинде 3 магазин ачтык. Метролордо башка. Бир эле бул метро эмес, башка метролордо да бар, а? Башка метролордо бар. Бир метро текстильский болсо, метро Новогиреевдо обувной магазин бар. И буякта да ушундай кийимдер бар да. Биздин ушу товарлар бизге эмне себептен келип калды десеңиз, Москвага ушу себеби ушу биз биринчи келип ушу Москвадан товар алып келет элек. Товар алып жүрүп, анан кийин Москвага, анан кийин өзүбүз биринчи баштап алышыбыз Улан-Удэде магазин ачтык. Онлайн магазинчи, через Instagram дегендейчи. Деген уже Instagram онлайнда күчөп баштап атпайбы, ошого байланыштуу жактан ачып көрдүк. Анан аяктан полный анализде билип алгандан кийин амма чоң шаарга чыгайлы деп чечтик. Машалла. Чыгарды чечтик, биз анализ кылдык. Биздин кыргыз туугандар каерден кийинет экен, булар ушу кечке иштесе көп мындай маалымат берипчи, өзүнүн эжелери ушу эжелери ар бир кыргыздын туугандары болсо керек, мисалы Москвадачы. Ошолордун маалымат алып жүрдүк да. Анан кийин бул каерден кийинесиздер, анан мындай 1 жыл келдик, 2 жыл дагы анализдеп келдик. Ошондон аларды көбүнчө айтат эле, Zara, анан мындай брендтерден кийинебиз, ушундай магазин акция болгондо ушундай кийинебиз деп. Анан кийин биринчи туугандардан сурагандан кийин ушуну ачып көрсө болбойбу деп сурап элек да. Интересно болот да, өзүнүн тармакта жүргөндөн ар дайым сурап билип, эмнечи анан билип эле ошентип сурап калсак, анан кийин билем кандай кийим алсам, бирок анан айтканда биринчи болбойт, билбейм, ачса көп баягы биздин кыргыз тууган Смишный сценадан кийинет деп, анан кийин ошону көп айтып калчу эле да. Анан Смишный сценада эмнеге буну кийинет экен деп, анан кийин мен да ошо анализ кылып көрдүм да. Көрсө арзан экен, бирок сапаты ценасына жараша да. Анан бизге ой келди, анан кийин азыр Москвада эч ким жок болсо, азыр онлайн өсүп атат, анан бир мындай айтканда рисковать этип көрөлүчү деп чечтик да. Москвага келип, анан кийин ошо биринчи ачып көрдүк, анан ачып көрүп
мына опыт анан кийин мындай жөн эле мындай бир офис алып анан ушу онлайн ачып көрдүк анан кийин болбой деп болбой деп да. Анан кылып көргөн биринчи болбойт конечно, болбой анан блогерге реклама берип көрдүк, андай кылып көрдүк. Анан кийин ушу секин болуп акырынан кийин ушу болду эми бир чоңураак эме чыгалы так торговый центрге чыкты, ушуна торговый центрге конечно договор түзүп атканда дагы бизнес баштап атканда өтө баягы местоположениең көрсө биз билбейт экенбиз, ойлоп биз мисалы биздин улан Удеде местоположение город кичинекей деп чынын дегенде калкы бир 300-400 миңдей келе да. Бул жерде миллиондон болуп атпайбы Москва чоңуна. Көрсө местоположение бул метрого жакын болуш керек экен. Ошентип торговый центр чыктык, сүйлөшүп алар менен да ошентип келип калдык. Анан кийин ошентип реклама берип дагы ушу иштеп жатабыз. 1,5 жыл болуп толук 1,5 жыл болуп калыптыр. Ошо анан кийин Симиштен анализдеп көргөндө Симиштен ошо арзан бирок сапаты ошого жараштык экен да. Бир кийип бир чечип келген. Биздин болсо мисалы биз азыр товарды өзүбүздүн мындай Кыргызстаныбызга кичине болсо салым кошолду деп Кыргызстаныбыздан алып келип Кыргызстандан келеби бул товарлар? Кээ товарлар Кыргызстанга, кээ товарлар Турцияга, кээ товарлар Кытайдан келет, бирок жакшы качествосын тандап өзүбүз барып качествосы жакшылардан, сапаты жакшы. Өзүбүз барып ана ара өзүгө кийип анан содада бир жол болсо содада жүрүп, эми көзүбүз көнүп, качествого деле бир көрүп эле материалдын карманын билсеңиздер керек. Материалдын карманын билип, баягы ичинен карап биздики пашиппи, Бишкек пашиппи, Китай пашиппи деп полный көз. Сиздерде бирок курткалар азыр 2,5 миңге скидка болуп атат, а? Скидка болуп атат. Бирок сен ага келсең жок дене 5 миңге 4 миңге аласың куртка, а? Ошондой, сенасы действительно ошондой. Бирок сенасы бир деле болуп калды да. Мына айткандачы, ойлонуп көрсөк, сенасы биз эми өзүбүзгө мына бизге мигранттарга да өтө эме болсун деп биз жеңилдик болсун деп өтө эле кошпой атабыз. Мына айтканда эми чынтына келгенде 1000 сом коштабыз, 1000 сом, 500 ошондой айткандачы. Бул курткалар 2,5 миңден. Буларчы? Булар да скидка болот, булар да 1,5 миңден болот. Булар күзгү, кышкы аралашкан бул жерде. Бу жерде күзгү, кичине күзгү куртка алган, эми такси байкалар болот да, такси ушулар жеңилирээк куртка алып койдук. Анан мындай зимний курткалар койдук буякачы. Шапкалар канчадан? Шапкалар ушу 800-700 да. Брендовый шапкалар. Брендовый шапкалар. Бирок мына карасаңыз, мына шапкаларда мынасында кейки наклейка болот, неки болот, вышитый да. Товарлардын баардыгы мындай надпись эмес мындай. Кейки наклейка болот, наклейка бир жугандан кийин кетип калат, бул вышитый деп өзүгө ошондой атайын тиктирип мындай айткандачы. Булар жемпирлер. Булар 2 миң, 1,5 миңден. Үстү же үстүлөр? Бул үстү эле 1,5 миңден. Үстү асты бар, бирок комплекттер бар, мисалы үстү асты 2,5 миңден да, комплект. Бул өзү Бишкектен тигет балдар ушу. Мындай карасаңыздар. Сонун экен, а? Как раз экен да. Булар ушу смесенада, мне кажется, бир магазиндерде обычный торговый центрлерге кирсең, мисалы, курткалар кымбат да, действительно. Кымбат, чөнтөгүбүз рубашкалар канчадан? Туура келбейт да. Рубашкалар 1,5 миң, 1800 рубльдан. 2,5 рубашкалар качествосы жакшы, орто качестволор өтө сонун, бирок мен айтканда төлөп кетпейт да. Биз ошо эң биринчи маани берген ушу кийим качествосуна карайбыз. Төлөгөндөн кийин сразу эми айтат, эми төлөгөндөн уже клиент жоготосуң да. Ооба, болбойт экен айтат, анан эртеси күнү зин келбейт да. Ошон үчүн биринчи чындыгында торговый центрде чында эле өтө кымбат да. Бирок кийимдери мындай эле да, Түркиядан келеби, бирок аябай кымбат. Бак арендасы кымбат болгон үчүн ушундай кылып коебу же билбейм. Ошондой да, анан кийин азыр бизде покупатель мына основном орустар да. Орустар кирип анан кийин неге почему так дешево деп калат да. Анан биз түшүндүрөбүз да, почему так дешево у нас депчи. Анан кийин биз мындай маалымат берип калабыз да. Мисалы сен мындай мындай кей курткалар бар да, North Face жакшы брендовый, качествосы реплика деп коет алардычы. Аны орустун интернеттеринде мисалы 8 миң, 15 миң сатат, типа оригинал депчи. Биз айтабыз бизге реплика депчи. Оригинал эмес, реплика, но с хорошим качеством деле, түшүнүрсүз. Азыр биз основном покупать орустар, бирок орустар сүйүнүп, кейки орустар кийингенде ба 15 миң, 20 миң кийингендер бар да. Ардан депчи. Анан өздөрү деле ба түшүнөт да, орустарга жакшы мамиле кылсаң түшүнсөң, түшүнөт алар делечи. Ушундай алып жүрүп өткөнбүз делечи. Ошого байланыштуу анан кийин мындай сенасын жазып эле коебуз бизчи. Мындай кейкелер содада бар да. Клиенттик адамды карап туруп айтат да, сенанычы. Мындай адам болсо, мындай спокойно адам болсо кымбат айт. Убагында биз эшикте содада иштеп жүрүп, бир жолу психолог болуп калган содада жүрүп делечи.
Мына жынсалардын түрлөрү бар экен, булар Түрлөрү 2,5 бар. миңден экен, 2,5 миң, 2 миң, 1,5 бар. Бардыгы бар. Жынсалар деле сонун экен туугандар. Качествосы Ошон үчүн жакшы, сонун. мекендеш айтат элем, эгерде мындай случай болуп калса, кээкирде мындай акчадагы жетишпей калат кээкирчи мындай. Мисалы, эми 500 сом жетишпей калды дейли да. Эгерде мындай ситуациясын эгерде түшүндүрсө, биз мындай эскиткар деле кылып беребиз да, мындайчы арзандатып делечи мындай. Эми байге ушундай акча жетпей атат, андай мындай десе биз арзандатып, то есть положенияга киребиз да. Өтө сонун мүмкүнчүлүктөр экен анда. Ооба, өтө сонун. Ким келип, кимгече алып, Полный, уставты мындай алып, бир аз акчасы жетишпей, бандай болуп, айлыкта берем деп мындай кол алышып сүйлөшкөн болсо, сөзсүз түрдө жардам беребиз. Жок, андай айлыкка жетишпей андай жок. Эгерде именно ушул момент болуп калат кээкирчи. 500 сомду баягындай 600 сом жетпей калса мындай байге ушундай эркекчелер мындай түшүндүрсөчү, ушундай досум ушундай жетпей атат, ушундай эски кылып бериши десе, мындай арзандатып беребиз. Атак бизде сенасы мына окшоп запись кирилген ар бир сена жазылганда, сенасы коюлганда, бул сена менен компьютерге да кирет да. Мында обычный базарда эмес, мында сенаны коюлуп биз ошо сенада сатышыбыз керек деп ошондой кылганбыз да. Эгерде ошондой кылып келсе, ошондой эгерде жетишпей калса, түшүнөбүз эми биз деле өзүбүз эле мигрантпыз, кичине болсо да мындай өзүбүздүкүн колдоп коелу деген максатта ошондой кылып бере алабыз да. Ошон үчүн айтат элем, мындай өзүбүздүн туугандарга да өзүбүздүкүн колдойлу, кийин мындай. Албетте. Мисалы мен көп чайканаларга кирем да. Кыргызстан чайканаларында эч качан мына орус, мындай эмнелерди орус, тажик, өзбектер көрбөйсүң действительночы. Өзүбүздүкү эле баягыдай кыргызбыз да. Кирип мындай андай көп нерсеге мани бербейбиз өзүчө. Ата кандай жакшы өзүбүздүкүн колдоп баягындайчы, мына патриот дегенчи сезимдер болсо өтө жакшы да. Мен тез өнүгөбүз. Мигранттар канчалаган мындай өзүн бизге мисалы иштесек биз өзүбүздүн кыргызстаныбызга апарабыз да. Кайсыл жерде болсок да өзүбүздү колдойт да. Кыргызстанга апарабыз. Мисалы мен жеке ишкер болсом, баардык сотрудниктерим кыргыздар, кыргыз кыздар да. Мисалы да, анан кийин мисалы биз айнаса башка улутту ачып калса, жизнь башка улутта албайт да. Биз өзүбүзгө ишенебиз, анткендачы. Анан кийин ошон үчүн өзүбүздүкүн мындай айтканда өзүбүздү колдойлу, биринчи очередь өзүбүздү көрөйлү. Анан кийин ошо биз ушундай обув сатабыз. Мына айтканда обувдун качествосы мына реплика деп коебуз. Оригинал эмес, бирок реплика. Оригинальный мына айтканда оригинальный сал эми болушу мүмкүн, качествосы бирок оригиналдай эле да. Ушуну эле мисалы орустар, New Balance мисалы орустар мисалы интернет магазиндерде 15 миңден сатат да. Мен бул жерде канча? Бул жерде 3800 3,5 да, сеналарычы. Арзан экен. Өтө сонун. Анан ушундай эле баягы классический варианттар бар, өтө сонунчу. Мында кожа Дагестандан келет мыналарчы. Булардын сенасы 3,5 миң, ушунун зимнелери бар. Анан кийин мындай аз молодежный деле основном ушу молодежьга мындай жаштар көп кийет да, жаштар көп кийет да, мындайчы. Ушундай эле сеналар мисалы обычный магазиндерде деле садовод рыноктарда мисалы ушулар 5 миң 6 миңге турат да. А бизде 3900 3,5 миңге чейин берип атабыз. Ошентип кийинип, мына полностью кийинип келсеңиздер болот да. Бул жерде сумка, носки, рубашка, куртка, шим, джинса, обувь бардык бар экен да, балдарга гана. Балдарга. Экинчи точкаңыз, үчүнчү точкаңыз кайда? Ошолорду бир аз айтып, нар жакка өтөлүчү. Ошолорду айтып кетсеңиз, мекендештер кайсыл жагына оң болгон болсо, ошол жагына барган жакшы да. Мен айттым го, эгерде бир нерсе метрого жакын болуш керек депчи. Биздин эки магазин тең, мисалы мына метро текстилишти да. Бул жакка келдик, биз 5-выктан чыгат экенсиң. Чыкканга солго бурулуп тар көчөндөгө бурулуп экинчи этажына чыгат экенсиң. Биринчи магазин экен, эмне дегенде биздин мекендештер кээ бирде убактысын баягындай жоготкусу келбейт да. Мисалы там метродон чыккандан дагы бир маршрутпен бир жака баргысы келбейт. Ошон үчүн ыңгайлуу деп мындай айтканда местоположениени өтө сонун тандадык. Метро текстилиште 5 выхта турган бир нерсе чыгасыз. 5 чыкканда солго буруласыз, солго бурганда торговый центр бар, экинчи этажда. А биздин биринчи бул экинчи магазинибиз. Экинчи магазин болсо метро Новогиреевада. Новогиреевада ада биринчи выхтан чыгасыз. Место встречи Киргизия деген бар, азыр жаңы ачылды. О, жаңы ачылды да. Ошонун сол тарабында торговый дом Перевозки бар. Метродон чыккан биринчи кат чыкканда эле чашылык, бана жазуу немелер бар, ошол жерде. Торговый дом Перевозки, Спортмастер. Ошо биринчи кат чыккандан солго буруласыз, 3-этажга көтөрүлөсүз. И чыкканда эле прямо басасыз да. Алга биринчи точкабыз ошол жерде.
Аякта эми окшон кийимдер, бирок аякта да мындай более молодежный, более мындай өтө сонун кийимдер сатылат. И үчүнчү точка чисто обувной. Ошол эле торговый центр Перевозкийде, метро Новогиреево, минус биринчи этажында. Жалаң обувь да, женский, мужской. Новогиреевода ушул метрода экен да, эки жерде экен да. Ушу метролордо. График боюнча айта кетиңиз, графиктери кандай? График Ал жактыкы, бул жактыкы саат 10-дон 9-10га чейин иштейбиз. 9-10га чейин. Бияк саат 9:30га чейин, 10га чейин иштейбиз. 10га чейин. Выходной күндөрү саат 10га чейин, 10 ровнога чейин иштейбиз. Аякта эле ошо 9-дан 10. Выходной жок, а? Без выходной иштейбиз. То есть выходной Сонун жок. экен да. Калган убакта келе берет экен, а? Как раз биздин мына мекендештер как раз суббота, воскресенье эметет го, дем алат, а? Ошондой болсо как раз ошого карап келсе, анан бизде доставка да кылабыз метрого чейинчи. Доставкалар да бар, ошолорду айта кетсеңиз. Бизге мындай заказ кылсаңыздар, биринчи заказ кылганда сразу эле фото товар жөнөтөбүз. Анан рост весиңизди обязательно жазасыз. Биз айтпайбыз, ушу содада мындай давно жүрөбүз да, ошон үчүн адамдын весине карап, боюна карап деле мындай билип, мындай айтканда өтө сонун кылып тандап беребиз да. Ошо достор. Доставка акысызбы же бесплатный? Доставка базы скидка товарларга метрого чейин 300 сомдон болот, 300 рубльден, то есть. Скидка товарлар, эгер без скидка товарлар бесплатно да. Ошондо сонун экен туугандар. Ошондо карап коесуздар. Анан кийин айта бериң. Ошо. Москвадагы мекендештер, сиздер Москва шаарында болсоңуздар билебиз, баардык эле айлык алганда, акча калмаганда кийинебиз. Ошого өзүбүздүн кыргыз бир туугандар ачыптыр ушундай. Сонун магазин экен, чындап биз өзү дагы көрдүк. Кудай буюрса өзү дагы келип турабыз. Сиздер дагы өзүнүн кыргыз бир туугандарды колдойлу туугандар, өзүнүн кыргыз бир туугандарын алайлы. Алгандан кийин эле кийим бир кийгенден жуугандан кийин билинет да кийими. Айтканга да оңой да, ошондо мындай экен го кийимиң, андай экен го депчи, ошого өзүнүн туугандарын алайлы туугандар. Новогиреевде да точкасы бар экен. Текстиль метродо деле точкасы бар экен туугандар. Бул жерде ошо башка магазиндерге салыштырмалуу, бул жерде деле баардык эле кийимдер бар экен. Только мужской экен да, бирок, а? Мужской, только мужской. Мужской экен. Сөзсүз түрдө келип туугандар, выходнойлордо келип, айланып, ушул жерге келип кийинип кетиңиздер. Кийимдери сапаттуу, сонун брендтүү кийимдер экен. Биз өзү да көрдүк, чындыгында карман деле билинет го кийим, мындай карман деле. Азыр көчөдө деле ким кандай кийим жүрөт көрүп эле жүрөбүз го. Ошондой эле кийимдер сатылат экен. Торговецтерге кирип акчаңыздарды кетирбеңиздер туугандар, баары иштегени келгенбиз. Кошумча маалыматыңыз барбы дагы? Кошумча маалымат ушу Москвага келгенибизге ушу 1 жылдай болуп калса да, ушу өзүбүздүн баягындай мигранттар балдар болот го, угурактуучу мындай 20-дан 25 жашка чейин да. Анан ошолорго да эгерде бизнес жөнүндө баягы маалымат керек болсо, нерде өтө жекешкер досубуз Нурсултан деген бар, кечээ интервью алып кеттим. Ошо бала болуп, анан дагы бир 2-3 жекешкер болуп, мындай айтканда бесплатно өтүп атабыз. Мындай айтканда семинар десек болот. Бири-бириз менен мындай опыт бөлүшүү да. Бирөөлөр жанагы жардам берем десе, ошолорго жардам берип коесуздар. Жардам көрсөтүп коесуздар. Жол көргөзүп, эгерде бирөө бирдеке ачам десе, бирдеке жардам мындай өзү Россияда мындай да. Законго өтө мындай баш ийет го. Законго мындай Кыргызстанда мындай сүйлөшүп, мындай через таанышык болсоң, бу жерде андай таанышым жок. Бирөө бирдеке ачып атканда баягындай проходите. Мындай кичине консультация берсем, мисалы торговый центрге киргенде, мисалы договорду өтө тщательно окуш керек да. Договор мындай договор түзүп атканда дагы не дегенде ошол жерден биз ашып калганбыз да. Айттым го, биз айтканда өзүбүздүн опытыбыз менен айтабыз да. Договор жакшы окуп, жакшы мындай айтканда жакшы кылып алсаңыз өзүңөргө жакшы да. Биз эми көп ашып болду. Ошон үчүн биздин ошо кругубузда Нурсултанда бир эки жекешкер болуп, мындай айтканда каждый жума сайын айтканда бир семинар кылып турат, бесплатно. Жолугуп турасыздар. Бул бекерсиз, то есть акча төлөбөйсүз, 1 сом пул төлөбөйсүз. Келесиз анан мындай жаштар менен мындай айтканда мындай опыт алмашуу дегенде өзүнүн оюн айтса, ал оюдан биз да сабак алабыз, биз айтсак, ал да сабак алышы мүмкүн да. Ошондо уюштуруп турабыз семинарын айткандачы. Биздин анын үчүн менин инстаграмым катталып, биз инстаграмдан айтканда объявление беребиз, ушундай семинар кылып, ушундай жаштар өзүбүз 24 жашта, ошол үчүн 20-25 жашка чейин келип катышып кетсе болот да. Мына магазиндин аты Диндемен дейби, ошондой магазин. Диндемен, бул Диндемен. Бул кандай маанайда ачтыңыз эле? Темасын.
динде бул мындай исламда человек в исламе. Ошого эме кылып берип ачтыңыз Ошо го? байланыштуу Машалла. адам в исламе дегенде, человек в исламе дегенде. Сол экен, а? Ошондой, Кудай кааласа бизде мындай исламский мед кошконго аракет кылтабыз азыр кичине. Жанагындай немелерди алып келишиңиз керек эле, көп сурагандар көп. Саждага болот го кийимдер. Сатып аттык эле. Анан кичине место жок болуп, Кудайга түгөнүп калып, анан кийин баягы Бизден дагы көп сурап калат да мекендештерчи, ушуна сазда. Мындай да алып келип анан кийин поставщик тап койдук да. Биз анан кийин өмүр бою баягы кийим менен мындай займаскенге андай нерселерге издеп, мындай аракет кылып көрдүк, бирок сенасы туура келбей калып калат да. Кудай кааласа мындай название ушундай обязательно кошуш керек. Буйруса да, иншалла. Буйруса кошуш керек ошондойчу. Кошуп мындай өз мындай көп мындай неде өз мекенеше өтүп калат да, көп сурап калышат өзүчө. Кудай кааласа кошобуз. Анан ошо баягы семинар боюнча кичине айтып кетейин, а. Болду. Ошо досторубуз болуп, мындай чогулуп, жаштар болот да, баягы эки мындай 20 жаштан мисалы эки 11 бүтүргө келип атат да. Өзүн издеп, жүрөгү кысылып, иш таппай жүрсө, иш тап жардам берип, көп нерсеге мындай жардам берип келебиз да. Кээбикелер эми мындай чоң шаарга келген, мегаполис эми чоң шаарда бир чоң жайга өзүн жоготуп алып, эми кысылгандар бар, ошого барып кичине мындай жардам берип, кичине болсо финансы жактан да кичине бир ушундай кылып келебиз да. Анан кийин эми бош бизге да багындай продавцтер керек болуп калат. Ошол малда дагы мындай да Доставщиктер керек болуп калат деген. Доставщик керек болот, анан биз багындай постоянно өзүм иштешип жүргөн балдардан алабыз да. Эми мындай бизнес болуп аткандан кийин тааныбаган баланы алгыбыз келбейт. Ошон үчүн өзүбүздүн кругубузда азыр өзүнүн жамаатта где-то бир 50 адам бар да. Жамаат группабыз бар, чайлашып турабыз. Жума сайын аш кылып турасыздар. Фикир алмашып. Биз аш кылбайбыз, бирок мындай ушул жерге эле карасаңыз тартып койсоң, мынакта мынаны алабыз да. Мынаны алабыз дагы. Стол коюп, ушул жерге чогулуп калабыз да. Эми 50 адам, 20 адам келет да. Мына бесплатный кылып, бекет кылып 20 адам келет, 50 адам полный келбейт да. Ошондой кылып Инстаграмга объявление беребиз. Ошондо келип турабыз, анан опытыбызды бөлүшөбүз көзүнчөчү. Эки балдар, молодежьдер эсеме күчтүү бар жактан бар балдар болот го. Ошол өзүн таба албай эмне иш кылсам деген ошолорго ham кичине болсо дагы салымыбызды кошобуз да. Ушундай иш кылсам болот экен, или жакшы ушундай күчтүү болсо өзгө секин тартабыз. Анан бизден секин мындай айтканда биз менен чогуу иштешип, биз менен чогуу товар барат, эки товар биз Москвадан алабыз да, жак поставщиктер бар. Ошого барган биз менен чогуу барып опыт топтойт да. Кийин мисалы 2-3 жыл иштейт, 4 жыл иштейт, анан көзү жанып калганда мынаканда өзүнүн ишин кылып кете берсе болот да. Ошон үчүн биз кичине болсо биздин салымыбыз ошо. Ошон үчүн өзүбүздүкү колдойлу, өзүбүздүкүнө поддержка да. Ар бир нерсе алсаңыздар дагы бул өтө чоң поддержка да. Мисалычы нерсе алдым деп мисалы кубанып калабыз, бизден кийиниптир депчи. Орустар бул кийинде, азыр кыргыздар бизде аз болот да. Ошон үчүн сизге керек, сиз дагы мынакей көптөн бери көрөбүз, ошон үчүн реклама берейин деп чечтик. Сөзсүз келебиз иншалла. Келиңиздер. Азыр биз келгенден бери 2-3 орус келип кетти да. Орустар келип кийип тажиктер деле келип кетти да. Келет, эмне деген проходящий келет да. Өтүп аткандар келет. Башында экен да магазинде чыккан деле. Мындан башка дагы кандай бизнестер кыласыз? Только ошо кийим кече мененби? Содада мисалы биз бир жолу кичине кезинен баштап ата-энебиз өзү менен таскайт этип жүрүп, бир жолу содага мындай айтканда эме бар экен да. Эми айлыга барып биз эмне кыла албасак, эми ушул соданы жакшап кеткен ниетибиз бар да. Өзү ата-энем мындай 20 жылдан бери сода иштеген адамдар. Быйыл ушу отдыхка чыкты. Ошо отдыхка чыкты. Бул бизнести меники эмес, бул бизнес досум менен да, досум менен ачканбыз. Азиз деген азыр ошо Улан-Удеде бир точкабыз бар да, ошондо чоң 100 квадрат метр точка ачканбыз буряттарга. Ошондо ал ошакты карайт. Ошактар баяктарга да келип турат. Ошо досубуз менен ачып, ушу 1 жылдан бери ушу партнерым, эң жакын досум, ошо досум менен ушу бизнести мындай айтканда алып келе жатабыз да. Каласа ушу анан ушу биз менен ишиңиздерге керек болсо ошо сурасаңыздар болот, номерибизди. Ишиңиздерге керек анда. Ошо эң самганы ушу биздин Инстаграмга катталып, сурап заказ берсеңиздер болот. Кудай буйруса номериңизди экранга калтырабыз, Инстаграм баракчаңыздан калтырабыз. Дагы кандай сиздерде суроолор болгон болсо, анда сөзсүз түрдө ушул бир тууганга кайрылсаңыздар болот. Бизнес боюнчабы, эмне
кылам дейсиз, оюңузду айтсаңыз болот да, жардам бересиз, сөзсүз бересиң. Кааласа. Кийим кече боюнча заказ кылам десеңер, ошо Instagram баракчасына ошо экранга коебуз. Ошо кайрылып тандап, убактыңыздар болбой безвыходно иштеп жатсаңыздар, анда сөзсүз түрдө кийимдер тандап заказ кылсаңыздар, бул тууган сөзсүз жардам берет. Анан убактыңыздар болсо, азыр эми жылдын аягында көбүңүздөр эле дем алышка чыгасыздар да, 10-15 күн. Ошол малдарда айланып келип кетиңиздер. Болбосо бул жака, болбосо Новогрева метрого барсаңыздар болот. Барып ошол жактан кийимдерди алып, сөзсүз кыргыз бир туугандарга магазинден кийим-кечек алып, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуңуздар, сөзсүз түрдө буйруса. Кошумча маалыматыңыз жок башка? Башка ошо толук маалымат берип кетти өзү. Көргөзүп, таныштырып айттык туугандар сиздерге. Кийим-кечелердин баардык түрлөрү бар экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр башында. Сценаларын да айтып бердик баардыгын. Ошо азыр бизде ошо 4 күн ошо акция болот 31-ине чейин да. Чоң размерлерге мындай курткаларга болот да. Курткаларга, курткаларга полностью товарларга скидка болот. Карасаңыз сапатындагы, качествосундагы просто мындай 15 миң торговый ушундой көрдүм да, орустардын эмелериненчи. Бул куртка экен бирок материал. 2009'dan болот буларчы. Кайсы эмеге чейин болот дедиңиз акция? 31'ine чейин. 31'ine чейин сөзсүз келип алып кетиңиздер туугандар. Чындыгында акция сонун болуп атат. Бул курткалар негизи эле баарыңыздар эми билесиздер да, маскада жүрөсүздөр. Бул курткалар жок дегенде бир 8, 9, 10 миңге чейин аласыздар да. Бул жерде 2,5 миңден 3 миңден акция болуп атат. Келип кирип кетиңиздер туугандар, сонун болот. Рахмат сизге да келип тартып кеткениңизге. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Кайсы жерде болсоңуздар дагы аман болуңуздар. Кудай буйруса кийинки чыгарылышка чейин сак саламат болуңуздар. Дагы да жакшы видеолорду чыгарып турабыз. Буйруса бизди колдоп, лайк басып, комментарий жакшы сөздөр жазып туруңуздар. Толугураак маалымат үчүн сөзсүз номерге кайрыласыздар. Ассаламу алейкум баарыңыздарга.